Assalamu alaikum. Урматтуу Тез Кабар каналы көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен кандайсыздар? Туугандар, биз Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабындагы Манас аэропортуна бараткандагы Комсомольский 2 деген конуштан сатыла турган үй бар экен. Сиздер Бишкек шаарынан Фучка көчөсүнөн аэропорт тарапка карап келсеңиздер, билесиздер, чоң көпүрөдөн өтөсүздөр. Андан өтсөңүздөр эле Ак жол посту, андан кийинки конуш Комсомольский конушу туугандар. Комсомольский 1ден өтсөңүздөр эле оң тарапта жалаң жашыл түстүү чатыр менен жабылган мына ушул айылга келесиздер. Бул Комсомольский 2 же болбосо зеленый городок деп аталат экен. Туугандар, сатыла турган үйгө ушул жолдон кирет экенсиздер. Келгениңиздерде эле дээрлик айылдан бир 300 метрдей өтсөңүздөр, ушул жака айылга карап ушундай жол бөлүнөт экен. Кайрыласыздар. Оң тарапка барсаңыздар эле, мына ол көчө эмес, кийинки көчөдөн сол тарапка кайрыласыздар. Проектируемая көчөсү 115-дарек. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Бул проектируемая көчөсү, тетиги машиналар өтүп аткан жол ошол азыр көрсөткөн чоң жол. Биз болгону бир аз ылдыйга өтүп туруп айланып келдик. Себеби түз киргенге мүмкүнчүлүк жок экен. Бул проектируемая 115-үй. Тагыраак айтканда, мына көчө тараптан 4-үй болуп калат экен. Эң акыркы үй туугандар. Бул жерден арык өтөт экен. Андан ары көрүп турганыңыздардай айдоо жер. Туугандар, участогун айта кетейин. Бул пескоблоктон башталат экен. 15 метр. Бул жагы болсо мына кыйгач тетиги даратканага чейин кетет. 29 метр. Ал эми бул жак жагы болсо 25 метр болот экен. Арты болсо 30 метр. Ушул туугандар сатыла турган үй. Эки эркери менен байкап турганыңыздардай. Мына үй оңгоон түштүк тарапка карап салынган. Бул жагы батыш тарабы, бул жагы чыгыш тарабы. Сонун проект, оңгоон, өзгөчө проект экен туугандар. Көрүп чыктым. Мен сиздерге өзүм көрсөтөм. Сиздер тыңдап, жакшылап угуп туруңуздар. Свет жарыктыгы кирген, суу кирген. Бул жагында болсо мына скважина дагы бар экен, таза суу. Каздырганбыз, чыккан суу дейт, болгону уласа чыгат. Бөлмөсү көп экен туугандар. 4 жатакана, 1 зал. Анан мына ол эркерлердин ичин байкап турасыздарбы? Кичинекей бөлмөлөр дагы бар экен. Ал ошол офис кылганга ылайыкташтырганбыз дейт. Анан кээ бир кладовкалар дагы бар экен. Кухня отдельно. Ал эми коросунда башка курулуш жок. Мен сиздерге үйдү кирип көрсөтө берейин. Участогу жалпысынан 5 сотук, бирок по факту 6 сотуктай чыгат экен. Туугандар, баасын мен башында айтып коеюн, күттүрбөй. Баасы $40,000. Алмашы жолун чалып сурап көрөсүздөр. Биз бисмилла деп үйгө кирип бара берели. Бул жерде киргениңиздерде эле прихожка, кийим чечме. Ал эми мына сол жагында прихожканын. Бул жерде бир эшик бар экен, кичинекей кладовка же болсо гардеробный бөлмө. Негизи туугандар, ошол аябай пландап, ниет кылып, жакшылап салганбыз дейт. Мына кирпичтерин сиздерге башында айтып коеюн, бул жанакы ортосунда тешиги бар эмес. Бар экен баягы глухой кирпичтерден экен. Ошол Союздун бышык кирпичтерин алып келип салганбыз деп ээси айтып кой деп айтты. Бул жерде болсо оң жактан сразу эле экинчи этажга, экинчи кабатка көтөрүлө турган жер. Ал эми бул жагына мына эркердин ичи. Ушул жагыны ошол ванна же болбосо дараткана кылмак экен. Үстүнү болсо мына жерде кичинекей ошол бөлмө офис кылсакпы деп ойлогонбуз дейт. Эми муну жаңы алган адам өзү кандай бөлмө кылып алса өзү билет. Буга кирүү жолу туугандар, тетиги сыртка чыгып туруп балконго. Анан бул жакка бөлмөгө кирет экен. Ушундай. Мен сиздерге бөлмөлөр менен тааныштыра берейин. Бул коридор. Тетиги тушкадагын тосуп туруп бир дараткана калтырсаңыздар болот экен. Ал эми могул чоң зал, узун зал. Негизи коноктордун бөлмөсү, узуну 7 метрдей, туурасы бир 3,5-4 метрге жакыныраак. Бул батыш тарабында 2 терезеси, ал эми бул түштүк тарабында болсо 2 терезе, эркер, кичинекей эркер экен. Эми мында эле бир көчөнү карап олтура турган бир диван калтырып койсо болчудай. Туугандар, экинчи этаждын проектин сразу түшүндүрүп кетейин. Экинчи этажда болгону 2 эшик бар экен. Бул зал 2ге бөлүнөт экен. Ошондо 2 жатакана, тагыраагы бир ата-энелер уктоочу бөлмөсү, бирөөсү болсо детский бөлмө. Наркы тарабында деле ушундай экен. Наркы тарабы туугандар, бул жагында ылдыйында бир чоң кухня, ашкана. Бул ашкананын узун туурасы бир 5ке, бир жок 4,5га бир 3 чыгып калат мынакей. Чыгыш тарабында бир чоң терезе, бир кичинекей терезеси калган экен. Мунуку деле үстү 2ге бөлүнөт. Мына көрүп турганыңыздар 2 чоң терезе калтырылыптыр. Ал эми эшиги деле 2 эшик калтырылган мынакей.
Экинчи этажга чыкканга мүмкүнчүлүк жок туугандар, туура түшүнүңүздөр. Бул кухняныкы бир кирпич, калган биринчи этаждар бул бүт 1,5 кирпич менен тосулуптур. Ал эми туугандар, мен силерге дагы бир түшүндүрүп кое турган нерсе, экинчи этажда мынол биринчи бөлмөдө бул жактан мынол кичинекей эркерге чыга турган эшик бар экен. Аны ошол намазкана кылсак деген ой бар эле дейт. Эми буну алган адам кааласа бир балкон кылып алса деле болот экен. Же болбосо ошол эле мурдакы ээсидей намазкана кылып алса дагы боло берет экен. Сыртка чыгып туруп мен силерге дагы бир эмесин көрсөтөйүн. Үйдүн мынол түштүк тарабына сонун кылып балкон, лоджаны же болбосо террасаны калтырган экен. Ошону силерге жакшылап көрсөтүп коеюн, ээси суранды эле. Бул мынол балконго чыга турган жер өтө чоң балкон, байкап турасыздарбы? Аябай сонун. Бул жерге ошо сплашный чоң терезелерди коймокпуз дейт. Тилекке каршы ошол сатууга туура келип атат. Акча зарыл экен. Сиздер эсине чалып байланышыңыздар. Биз экранасына номерлер калтырып коебуз. Туугандар, подвалында бир бөлмө. Ал бөлмө ошол баягы погреб. Ошол варенье муну сактаганга, анан топкасын деле ушул жака жайгаштырмак экен. Мына киргенде эле бул жерде топка. Бул деле узун туурасы ошол 3,5 7. Бул жерде ошол бетондон полка кылып коюптур. Варенье, ошондой нерселерди койгонго болот экен. Бул үстү монолит. Ал эми экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосу. Ал жери ошол балка менен бөлүнүптүр. Үйдүн батыш тарабы туугандар, ушундай 3 метрлик аралык. Үй кызыл кирпич менен салынган, документтери баары жайында экен. Сиздерди бир сыра үйдү айлантырып көрсөтө берейин. Туугандар, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн бир сурооңуздар болсо, мен жооп бербей калган же болбосо айтылбай калган жооптор болсо, анда сиздер эсине чалып байланышып көрүңүздөр. Үй сонун проектте салыныптыр. Бир жакшы эле чоң семья, сонун балдары менен ар бир баласына бирден бөлмө кылса деле болот экен. Сонун. Бул чыгыш тарабында участок кенен тетиги ташка чейин барат. Бул жагы болсо кыйгачынан көчөгө чейин барат. Негизи бул жагы ошол поле айдоо жер болгондуктан участок эми ушул прилегающий территория болуп калат экен. Баасын айттым туугандар, $40,000 участогу 5 соттук. Алмашуу жолун ээсинен сурап көрүңүздөр. Ушул туугандар, мен колдон келишинче көрсөттүм. Калган эми жумуш өзүңүздөрдө. Ээсине чалып байланышып, документтерин такташып, жаккан болсо, көңүлүңүздөргө, купулуңуздарга толгон болсо, анда алып бүтүрүп дегендей. Сонун кылып, өзүңүздөр каалагандай ремонт менен бүтүрүп жашаңыздар туугандар. Өмүрдү, бир берилген өмүрдү сонун кылып жашап өткөрүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик, саткандарга деле Кудайым берекесин берсин, алгандарга жаңы үй куттуу болсун дейбиз. Саламатта туруңуздар.